Қазы Махмуд Эфенди. Эй нафси, кимсиң сен? Устаты Назырзаде Рамазан Эфенди жаңы эле көз жумган. Қазы Махмуд Эфенди терең кайгыга батып, ал тереңдикте эмне деген азапты тартып жатса, мени да ошондой суракка ала баштады. Капачылык адамды Аллахка жакындатат. Муну билем. Ошондуктан адам кайгы капага туш болгон кезде мен дароо анын мээсине кирип алып, ар түрдүү нерселер менен алаксытып, анын кайгысын унуттурам. Бул жолу да ошентип жаткам. Қазы Махмуд Эфендинин кайгысын унуттуруу үчүн анын алдына дүнүйөнүн баарын жайып таштадым. Билсем да анын көңүлүнө ушундай адашууну салууга аракеттендим. Эмне мынча кайгырып жатасың? Ооба, устатың бул дүйнөдөн өттү. Ылайым аны Аллах ырайымына алсын. Бирок сен али тирүүсүң, жашап жатасың. Мына, карачы, эми мындан ары Бурсадагы эң мартабалуу, мансаптуу адам сенсиң. Өлгөн менен кошо өлбөйсүң. Ага дуа гана кыла аласың. Өлүмдүн баары эле жашоону будуң чаңга салган кырсык эмес. Карачы, бул өлүм сага кандай даражалардын каалгасын ачып жатат. Мен ага жага турган нерселерди да, өзүмө жаккандарды да шыбырап жаттым. Алгач айткандарым көңүлүнө туура келе түшкөндөй болду. Бирок кайра уялды, өзүн жемеледи. Бул ойлоруна өкүндү, тобо кылды. Бул жөн гана менин сыноом болчу. Мындан кийинкисинде этегин кое бермек эмесмин. Себеби чындап эле Бурсадагы эң таанымал, мартабалуу, сыйга татыктуу адамы ошол болуп калган эле. Анын үстүнө казылардын чоңу болоруна да аз калган. Мен мына ошол жерден кол салмакмын. Кол салдым, жасагандарымдын айрымдары ишке жарады. Эми анын акчасы көбөйүп, шөкөттүү жашоо абалына жетти. Эл алдындагы аброю көтөрүлүп, жолдо белде көргөндөр салам айта баштады. Адам баласы балким баарына жок деп айта алмак. Бирок акчага, кумарга жана атак даңкка жок деш абдан кыйын. Буларга баары эле жок деп айта албайт. Ал эми Казы Махмуд Эфендинин атагы ого бетер өстү. Ал абдан жаш болчу. Деги эле мени жаштар көбүрөөк угушчу. Даражасы жогорулаган сайын тапкан кирешеси да көбөйдү. Ошентип анын эч кандай көйгөйү калбагансыды. Адамдын эч кандай түйшүгү жок кезде, баардык кыйынчылыктарын унуткан учурда ага жетүү мен үчүн бир топ жеңил болот. А дегенде анын кулагына наамына жараша иш кылуусун, ал шаардагы эң кадырлуу адам экенин шыбырадым. Ошого жараша иш кылып, ошого жараша кийинип, ошого жараша басып жүрүүгө кеңеш бердим. Ал менин айткандарымды аткарды. Үстүнө атлас кемсел кийди, башына чоң селде салды. Баалуу таштарды тагынып алып, базар аралап жүрдү. Жанында 3-4 жан жөөкөрсүз эл алдына чыкпай калды. Алдынан чыккан элдин бөкчөңдөй салам бергени жакты. Бирок ал калыстыктан тайган жок, адилетсиздик кылган жок. Бирок ага бул аброю аздык кылды. Бурсадагы эң мыкты үйдө жашады. Ал медреседе мударриста, сот залында казы да болчу. Сотко келген адам анын алдына чөгүлөп, андан адилеттик күтүп, жардам үмүт кылып турчу. Ага дагы эмне керек? Анын эл алдында көз артарлык орду бар эле. Жада калса, аны менен өзү сыймыктанчу. Албетте, анын минтип сыймыктанышын мен кааладым. Бул сыймыктануу сезимин ага мен бердим. Тегерегинин баары куру дүйнө менен курчап алдым. Эл аралап басып койгонуна курсант кылчумун. Медреседеги дарстарын угуп отурган шакирттери айраң таң кала аны суктана карашканда кудуңдатып сүйүнчүмүн. Акырет деген нерсени эч оюна салбадым. Эсине түшкөн кезде дароо алаксытып, оюнан чыгарып жиберчүмүн. Бул дүйнөдө мен гана бар болчумун. Акырет мен үчүн жок нерсе. Дүйнө дегениң мен болсо бул дүйнө элемин. Анын бүт оюн убактылуу дүйнөнүн көр тирилиги менен ээлеп, көзүнө эч нерсени көрсөтпөй, көшөгө болуп тартылып, айткан кебине көлөкө түшүрүп, жолуна бут тосуп, көңүлүнө душмандык кылчумун. Чиркин, ошол саналуу убакытты кандай сонун өткөрдүк. Биз аны менен кандай сонун шерик элек. Ал жаш эле, атак даңкы, мал мүлкү, кызматы, аброю бар. Адатта мен ушул жаштагылардын мойнуна чап жабышып, эч кое берчү эмесмин. Анын этегин да бекем кармадым.
Түнкүсүн капарсыз уктаттым. Эч кандай түйшүктү эсине салган жокмун. Мени унутуп калбасын деп аны эч качан капа кылбадым. Кайгысы болсо унуттурдум, кыйынчылыгы болсо көздөн алыс куудум. Ал өзүм менен өзүм сүйлөшүп жатам деп ойлогону менен чынында мени менен сүйлөшчү. Аны менен дайыма мен сүйлөшчүмүн. Бирок ошол түнү, ошол түштү көрбөй эле койсо гана. Кайгысына себепчи болгон ошол түштү көрбөгөндө эмне болуп жатканын түшүнбөй калмак. Устаты Назырзаде Рамазан эфендинин көз жумганына бир нече ай болгон. Бир күнү түн жарымында Казы Махмуд эфенди түш көрдү. Ошол түнү ал үйгө абдан чарчап келди. Жатып эс алып терең уйкуга кетет деп ойлогом. Бирок ал андай кылган жок. Дароо барып даарат алды. Анан келип керебетке отурду. Жанындагы үстөлдү алдына жакын тартты. Анын үстүндөгү Куранды ачты. Мен дароо анын мээсине шыбырай салдым. Түн жарымында окуйсуңбу? Эртең менен эрте туруп деле окуйсуң. Чарчап да турасың. Азыр укташың керек. Бирок менин айткандарыма кулак салбады. Аны токтото албадым. Курандын бир бетин ачты. Атайын ачкан жок. Туш келди, бир бетти ачты. Анан окуй баштады. Мен уйкуну чакырганга аракеттендим. Туруштук берди. Мүмкүн чейрек саат, балким жарым. Ал окуган сайын көкүрөгүмө жебелер сайыла баштады. Ал окуган сайын мен кичирейип, алсырап, алдан күчтөн тайдым. Бирок дагы деле кол салып жаттым. Анткени ал окуган аяттарда акырет жашоосу жөнүндө сөз болуп жаткан. Ал акырет тууралуу ой жүгүрткөн сайын мени унутуп, айтканымды укпай баратты. Ошентсе да күчтүүлүк кылдым. Уйкусурап, көзү илинип баратты. Көздөрүн ушалады. Анан жумду. Мен терең дем алып отуруп калдым. Бирок ал окуган аяттарын кайра кайталап жатты. Алар Аллахтын буйругун жана антын сөзсүз аз нерсеге сатып жиберишет. Аларга акыретте насип буйрбайт. Аллах Таала алар менен сүйлөшпөйт. Кыямат күнү аларга жүзүн бурбайт. Аларга ырайым кылбайт. Аларды актабайт. Аларды оор азап күтөт. Анан анын башы капталына кыйшая таттуу уйкуга кетти. Түш көрдү. Көргөн түшү ушунчалык күчтүү болгонун мындан билиңиз. Ага собол сала баштады. Бул дүйнөгө келген себебин, бул дүйнөдө эмне иш кылганын сурады. Бул Казы Махмуд эфендини өзгөртүп, аны башкага айландыра турган алгачкы түрткүнчөктү берген түш болду. Түшүндө акыр замандын сурнайы тартылып, кыямат күнү башка түшүп, дүйнөгө келип кетип, жанын берип, кайра алып, андан соң тараза коюлуп, сурак китеби сунулуп, ар кимдин кылган иштери суралып, күнөөкөрлөрдүн жүрөгү тилинип, күнөөсүздөр Каусардын жээгине тизилип, бардык адамдар кылган иштерине жараша бейишке же тозокко киргизилип жатты. Казы Махмуд эфенди булардын бардыгын өзү алыстан карап отурганын байкады. Ал адамдардын алдастаганын, азабын, кайгысын, өкүнүчүн, кубанычын, анан ийгиликтүү куткарылышын да көрдү. Анан күтүүсүздөн устазы Назырзаде Рамазан эфенди көзүнө чалынды. Казы Махмуд эфенди жеңилдей түштү. Ал устазын бейиштин адамдарынан, күнөө кылууга арзыбагандардан жана нафсисине тагыраагы мага эч качан жеңилбегендерден деп билгендиктен сөзсүз бейишке кирди деп ойлочу. Ал ичинен менин устазым дагы ушундай бактылуу, аруу, таза адамдардын арасында экени талашсыз деп ойлоду. Бирок бир саамдан кийин Назырзаде Рамазан эфенди көкүрөгүн эки колу менен муштай ыйлап, азапка баткандай сыздап, атүгүл бакырып жатканын көрдү. Ичи өрттөнүп, катуу өкүнүп жатат. Демек, кылган иши үчүн уялып, аябай кайгыргандардын арасында экени анык. Казы Махмуд эфенди ушунчалык таң калганынан устазынан көзүн албай туруп калды. Жүрөгү ооруп, ичи жалындай өрттөнүп, көөдөнүнө аба жетпей, деми кысылып баратты. Өзү тозокко түшкөндөй болду. Кыйноого кабылып, бейиштен куулуп калгандай болду. Устатынан көзүн алган жок. Тиктеген. Чыдабай баратты. Бирок ага болбой карай берди. Түшүндө да, өңүндө да көзүнөн мончоктогон жаштар агып жатты. Мына, азыр болсо Назырзаде Рамазан эфендиге жерге бүк түшө, тизесин муштагылап, көзүнөн кан аккандай боздоп жатат. Анан башын көтөрүп, Казы Махмуд эфенди тарапты карады. Бир саамга тиктеше калышты.
Устатынын эриндери бирдеме деп кыймылдаганын көрдү. Бир ооз сөз айткандай болду. Ал жашыруун сыр айткандай туюлду. Казы Махмуд эфенди анын айтканын түшүнө албай турду. Ал эмне деди? Насип дедиби, же назик дедиби, же болбосо напси дедиби? Биле албады. Казы Махмуд эфенди титиреп уйкудан чочуп ойгондо, секирип турду. Бүткөн боюн алка-шалка тер басты. Ойгонсо да калчылдап, маңдайынан тер агып, көздөрүнөн жаш тегеренип жатты. Ал отурган керебетинен өйдө болду. Бөлмөсүндө ары-бери максатсыз басып жүрдү. Басты, ойлонду, басты, көзүн жумган жок. Ал тургай ирмеген да жок. Анткени көзүн жумса эле түшүндө көргөн устатынын абалы көз алдына тартылып жатты. Кантип эле ошондой болсун деген суроого жооп таба албай башы маң болду. Устазымдын намазды калтырганын, ибадат кылуудан жана Аллахтын буйругунан баш тартканын, азгырылып шайтанга ыктаганын бир дагы жолу көргөн эмесмин. Бирок бул эмне деген түш деп жатты ичинен. Мен анын абийиринин суроолорун токтотууга дароо кириштим. Анткени бул суроолор мен үчүн кооптуу болчу. Мен бул жөн эле түш, эмне үчүн түшкө ишенесиң? Анын үстүнө түштөр ишке ашпай турганын билбейсиңби дедим. Бирок ал мени уккусу келген жок. Ал мени такыр укпагандай туюлду. Дагы бир аз ошентип ары-бери басты. Анан барып даарат алды. Бирок дагы деле титиреп жатты. Жүзү бозоруп чыкты. Кайра келип керебетине отурду. Маңдайындагы үстөлдө ачылган Куранды карады. Бир нече көз ирмемге ошол калыбында отурду. Окуган жок, жөн гана тиктеди. Анан Куранды барактады. Бир нече барактан кийин токтоп калды. Бул жолу ичинен окуп жатты. Окуй берди, жана окуй берди. Ал бир нерсени издеп жаткандай болду. Анан бир жерге келгенде издегени табылды окшойт. Башын көтөрүп көзүн жумду. Бир гана эриндери кыймылдап, бирок үн чыкпады. Тегеректе бирөө болсо, анын айткандарын укмак эмес. Бирок мен уктум. Айткандарын гана эмес, айтпаганын да. Мен анын жанында болгонум үчүн анын деминде элемин. Анын рухумун, жан дүйнөсүмүн. Ал тургай бул аятты укканда өзүм кошо титиреп баратканымды сездим. Анткени ал мени азыр тааный баштады. Сен билбеген душман эң коркунучтуу душман. Ал мени ушул убакка чейин таанычу эмес. Бирок бул аят ага мен жөнүндө айтып жаткан. Эриндери дагы эле кыймылдап, китебиңди оку. Бүгүн сени суракка ала турчу нафсиң жетиштүү деп айтылган сапты окуду. Ошол калыбында көпкө отурду. Көзүнөн жаш тамчылап жатты. Анан эриндеринен 3 сөз угулду. Напсим, кимсиң сен? Кийинки күндөрү суроолор көбөйдү. Өз алдынча ойлонууга, жооп табууга, билүүгө аракет кылды. Бирок ага жол көрсөтүп, туура багытка сала турган эч кимиси жок болчу. Мен үчүн эч кимдин жоктугу пайдалуу болду. Кожосу жок, өзүнө өзү кожо дешет го адамдар. Анын сыңарындай мына ошол кожо мен болчумун. Бирок анын ушунчалык көп суроолорду берип жатканы мени кыжаалат кылды. Эми жалгыз калганда мен жөнүндө ойлонуп, кылгандарын, менин жолумду кантип ээрчип жүргөнүн элестетип жатты. Кийин өкүнүп тообо кылды. Бирок мен аны кайрадан алдай алмакмын. Анткени ал болгону атымды жана бар экенимди гана билет. Жөн гана билип коюу эч нерсеге жарабайт. Арадан убакыт өткөн соң тиги көргөн түшүн эсинен чыгардым. Күнүмдүк нерселерди башына үйүп койдум. Баягы түштү эстебесин дедим, унутсун дедим. Буга чейин ортобузда мынчалык катуу күрөш боло элек болчу. Мен эмне жамандык бар болсо, анын баарын буйрук кылып ага жасатчумун. Менин бул абалымды эл напси дешет. Жамандыкка түрткөн нафси. Жамандыкты жагымдуу кылып көрсөткөн, аны жасоо үчүн адамдын каалоосун ойготкон, аны шыктандырган, текеберчиликке, бой көтөрүүгө, жек көрүүгө үндөгөн нафси. Мен мына ушундай болчумун. Мен ошону кылып жүрдүм. Казы Махмуд эфенди да ушундай кылса деп дегдедим. Чындыгында буйруктарымдын көпчүлүгүн аткарчу эмес. Ага ачык жакындай албагандыктан жамандыктын баарын жакшылыктын кейпин кийгизип, акырын шыбырай жасаттырчумун.
Мисалы, ал элди аралай кыдырганда өзү менен өзү сыймыктануусуна түрткү берип, сен буга татыктуусуң, канча жылдан бери илим билим деп жүрөсүң, өзүң менен сыймыктанууга акың бар, башкалар албетте сага сый көрсөтүш керек, анткени алар катардагы адамдар дечүмүн. Анан текебердене билимдин баркы бар деп шыбырачумун. Анан маал менен кызматыңдан дагы көтөрүлүшүң керек деп айтып жаттым. Сен казылардын башчысы болууга татыктуусуң деп мээсине куйдум. Ал дагы ошондой мартабаны каалап жатты, анткени мен ага жакшы көрсөттүм. Ошол түш ортобузду кичине алыстатса да, мен ага кантип жакындашымды билип, алсыз жактарын аныктап, кемчилигин таап, жүрөгүнө ошол жерлерден жылжый кирдим. Бирок болор иш болуп жатты. Мен аны токтото албадым. Ал мени бир саамга жеңгенде кайра баягы суроо эсине түшчү. Эй нафсим, кимсиң сен? Дечү. Бирок алыстан издегенин жакындан табылаар билчү эмеспи? Бирок алыстан издегениң жакындан табылаарын билчү эмес. Мен ар качан жанында жүрчүмүн. Ошентсе да суроосуна жооп таба албай жатты. Эй нафсим, кимсиң сен? Бекир эфенди, болбойт дебегин. Кудай кааласа баары болот. Өмүрүм эмне мынча маани-маңызсыз өтүп кеттиң? Бул дүйнөдө бош кезип тоздуң. Бул аламдын канча жылын баштан өткөрдүң? Жашың канчага таяды? Көзүң канча жазгы, канча күздү көрдү? Бирок сен алигиче бир дагы максатыңа жете албадың. Рауза-и Мутахаррага бир дагы жолу жүзүңдү тийгизбедиң. Өмүрүм, ажылыкка баруу насиби бир дагы жолу буйрбады. Бир гана жолу барсам гана. Жанагы кара кийинген сулуунун алдында тизе бүгүп сыйынсам гана. Мен Бекир эфенди, Бурсанын карапайым пенделеринин бири. Малым да, мүлкүм да жок. Курсагым бир күн тойгонуна шүгүр кылам. Байкуш, аялымдан башка тууганым да, туушканым да жок. Бир үзүм нандан башка парам да жок, пулум да жок. Ансыз деле алар менен ишим да жок. Жашым ортолоп калганына көп болду. Бул жалган дүйнөдө башка ишим калган жок. Менде дүйнөлүк каалоо да, эңсөө да жок. Жалгыз тилегим акыркы жолу болсо да өмүрүмдүн аягында маңдайымды Меккенин топурагына коюп, Каабанын дубалына жүзүмдү сүртүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын босогосунда өлсөм дейм. Ушул тилек менен 3 жылдан бери көз жашымды тамчылата жашап келем. Жыл сайын ажылык мезгили башталганда колумда болгондун баарын берсем, ошол ыйык жерге барсам деп кыялданам. Анан кайра ойлоном. Эгер чынында эле ушул арманым ишке ашып, барып калсам, анда бул жакта калган аялым кантет? Менсиз ал кантип нан таап жейт? Бирок мен баары бир Кудайга жалынып, Аллахтан гана жардам күтөм. Мына ошентип быйыл да ажылыкка баруу мезгили кирип келди. Ажылыкка бара тургандар даярдыктарын көрүп жатышат. Алардын айткандарын угуп ичим күйөт. Сенин айылыңды көрө албаган, сенин мекениңе жете албаган жалгыз менмин бия Расулаллах деп ичимен сыздайм. Мен эми эмне кылам? Кимге барам? Кимден суранам? Алым жок. Өмүрүм аяктап баратат. Бирок быйыл кандай болгон күндө да сөзсүз ажылыкка барам. Кайгымды айтып жеткире албайм. Байбиче, карачы, ажылыкка бара тургандар далаалат кылып даярданып жатышат. Өзүң билесиң, мен дагы канча жылдан бери ошол куттуу жерге жете албай, күнү түнү ыйлап келем. Бирок эмне кылам? Колуман эч нерсе келбейт. Кайгырба абышка. Сенин ниетиң ак, баргың келип жатат, бирок күчүң жетпейт, шартың жол бербейт. Эмнеге мынча кайгырасың? Бара албай калсаң эч нерсе болбойт. Анткени Аллах Таала сенин ак ниетиңди, каалооңду билет, көрүп турат. Байбиче, эч качан андай дебегин. Антип ынтаамды өчүрбө. Керек болсо, мен ошол жолдо өлгөнгө да кайылмын. Ниет деген башка, ишке ашыруу деген башка. О, кокуй абышка, барбасаң эмне болот экен? Абалыңды баары көрүп турбайбы? Анын үстүнө, балким ажылыкка баруу сен үчүн парз эмес чыгар. Жаагыңды бас, байбиче. Ичимдин кандай өрттөнүп жатканын билбей туруп сүйлөп атасың. Мен барам. Парз эмес дегениң эмнеси? Ачуума тийбегин.
Ал оолонгон тилегиме суу сеппегин. Ай абышка, айтканымда эмне калет бар. Ажылык сапарына 4-5 күн гана калды. Ал жакка баруу мал мүлкү кенен, колунда барлардын парзы эмеспи? Биздин абалыбыз болсо көрүнүп турат. Бир күнү курсагыбыз ток уктасак, эртеси күнү ач калабызбы деп ойлонуп уктайбыз. Ажылык вазипасы сенин мойнуңда эмес. Байбиче, сен эмне десең дагы мен баары бир барам. Кудайга ант берем. Эгер бара албасам, сени менен ажырашам. Кудайга ант берем. Эгер бара албасам, сени менен ажырашам. Кудайга ант берем. Бара албасам, сени менен ажырашам. Мен эмне кылып салдым? Кантип оозуман чыгып кетти мындай сөз? Эмнеге минтип ант бердим? Ачуум менен айтып алдым. Бир көз ирмемдик ачууга алдырып жибердим. Эгер бара албай калсам кантем? Үйүмө кантип кайтам? Кайгыма дагы бир кайгы келип кошулду. Бул жолу колу бутум кошо тушалгандай туюлду. Үйдөн таң атпай чыктым. Азан чакырган үндөр жаңырып жатты. Ыйлагым келип баратты. Өз колум менен өзүмдү тушап салдым. Мечитти карай арыштап жөнөдүм. Бүт дартымды, арманымды, азабымды төгүү үчүн бет алдым. Намаздан кийин үйүмө кайткым келген жок. Ичим өрттөнүп, көзүмөн жаш шорголоп жатты. Эми зыяратка бара албай калган өкүнүчтүн үстүнө өзүмө өзүм кылган азаптын оор жүгү жүктөлдү. Эмне кылаарымды билбей бир көчөнү карай бурулдум. Айланада эч ким жок болчу. Булактын жанындагы ташка отурдум. Көзүмөн жаш токтобой ага берди. Ыйлабай эле көзүмөн кан агып жаткандай болдум. Ажылыкка барышым керек болчу. Аябай эңсеген элем. Бул менин жашоомдогу жалгыз тилегим болчу. Бирок ага күчүм жетпеди. Ал аз келгенсип талак берип да алдым. Албетте, менде кыйналган адам сөзсүз ыйламак. Мен отурган ордумда солкулдап ыйлап жаттым. Күтүүсүздөн ийниме бирөөнүн колу тийди. Мурда ыйлагандан коркуп, жада калса уялчумун. Мен дароо көз жашымды сүртүп ордуман турууга болдум. Бирок өйдө болууга күчүм жетпеди. Башымды буруп, ийнимдеги колдун ээсинин жүзүнө карадым. Ак сакалчан адам экен. Аны тааныдым. Мен аны мурун көргөм. Ал базарда соодагер, эски буюмдарды сатып алып, оңдоп кайра сатчу. Ооба, бул эскилердин сатуучусу Мехмет карыя. Бирок ал бул жерде эмне кылып жүрөт? Жүзүн тиктей отуруп калдым. Бир нерсе дейин дедим эле, бирок ооз ачтырбады. Кайгырба, деди. Кудай кааласа баары болот. Айтканын түшүнө албадым. Жооп кайтарайын дегенде бул жолу да сүйлөткөн жок. Эки колумду карма, деди. Көзүңдү жум. Мен ач демейинче ачпагын. Бул эмне? Ким бул? Эмне болуп жатат? Таптакыр түшүнө албадым. Бирок каршылык да көрсөткөн жокмун. Айтканын аткардым. Оң колумду оң колуна коюп, бекем кыса кармадым. Анан көзүмдү жумдум. Башым айланып, денем титирей баштады. Бирок көзүмдү ачкан жокмун. Эки колун бекем кыса жармаштым. Анан тээ алыстан бир үн угулду. Эми, деди. Эми көзүңдү ач. О Кудай деп жибердим. Жерге бүк түшө калдым. Болушу мүмкүн эмес эле. Бирок болуп жатты. Бул жолу кубанычтан ыйлап жаттым. Кулагыма үндөр жаңырып жатты. Мүмкүн эмес нерсе ишке ашты. Себеби көз алдымда Кааба турган эле. Казы Махмуд эфенди. Аллахка каршы чыккан шайтандын колунан баары келет деп ишенесиң. Бирок Аллахтын уруксаты менен боло турган нерсеге, Аллахтын досу жасай алчу нерсеге эмне үчүн ишенбейсиң? Казы Махмуд эфенди бир аз болсо да мени суракка алуудан баш тартты. Анткени мени башкача айтканда нафсини суракка алуу оңой иш эмес. Анын үстүнө анын айланасында мени унуттурган нерселер көп болчу. Мамлекеттик иштер, медресе иштери, булардын баардыгы канчалык көп болсо, мен үчүн ага жакындаш ошончолук оңой болду. Ал менин кол салуума жол ачкан нерселердин көбүнө ээ болчу. Мал мүлкү, атагы, кызматы бар эле. Болгону ага ошолордун баарын сүйдүрүп гана коюшум керек эле. Ал медреседе окуучуларга илим үйрөтүп, билгендерин айтып жүрдү. Үйрөтө берсин дедим. Мага эч кандай зыян тиймек эмес. Себеби мен ар биринин башында турчумун. Окуучулардын ичинде да жашачумун.
Каалаган учурда алардын алган билимин жамандыкка колдонтуп коймокмун. Ошентип Казы Махмуд эфенди сотто адилеттүү чечим чыгарып жүрдү. Ал адилеттик таратып жүрдү. Мейли, тарата берсин дедим. Анысы деле мени тынчсыздандырбайт. Себеби күнөөгө баткандардын канына, жанына баары бир мен кирип алам. Кааласам кайра күнөөгө батырам. Күн сайын ондогон адамдар келип Казы Махмуд эфендинин адилеттүүлүк сурашчу. Ал башкалардын арыз муңу менен алек болуп жүрүп, өзүн такыр эле унутуп калды. Жүрөгү аларды укканы менен өзүн уга албады. Ал мени гана угуп турду. Мен ага үнүмдү угуздум. Бир күнү сотко баягы аял келди. Казы Махмуд эфендинин бөлмөсүнө уялып, кысылып, кысталып атып кирди. Ал киргенде Казы Махмуд эфенди жибек кафтанын үстүндө желбегей жамына тактайда кербезденип отурду. Анын бул отурушу көңүлүмө майдай жакты. Текеберчиликке ушунчалык берилип алган эле. Аял Казы Махмуд эфендинин маңдайына келип туруп калды. Башын жерден көтөргөн жок. Бир саамга унчукпай турду. Демек, адеп ахлактан кабары бар неме. Алгач Казы сөз баштасын деп күтүп жатты. Айтканың хатун, деди Казы Махмуд эфенди. Арыз муңуң эмне? Хатун дале башын көтөргөн жок. Сүйлөп жатканда паранжасы да бир кыймылдап койбоду. Казы эфенди, деди. Ал күйөөмө арызданып келдим. Айт, деди Казы Махмуд эфенди. Күйөөң ким? Арызың эмне? Казы эфенди, деди аял. Күйөөмдүн аты Бекир. Бекир эфенди дешет. Колубузда жок, карапайым адамбыз. Экөөбүздүн бири-бирибизден башка тууганыбыз да жок, пулубуз да жок. Бир үзүм нанды бөлүшүп жейбиз. Бирок бир топ жылдан бери Бекир эфендинин көңүлүндө бир арзуусу, тилеги пайда болду. Ажылыкка, зыяратка барууну каалап жүрөт. Жыл сайын ажылыкка кете тургандар сапарга даярдана баштаганда ал дагы кошо даярданып, бата тилеп, дуа кылып келет. Бирок колубузда жок болгон соң кантип бармак эле? 3 жылдан бери ажылыкка кетчүлөрдүн жолун карап, кошо кетчүдөй күтүп жүрдү. Бирок бара алган жок. Быйыл да ошондой ниетте болду. Бирок биздин абалыбызды көрүп турасың, ысык шорпонун ордуна суу ичип отурабыз дедим. Ошондой күндөрдүн биринде дагы барам деди. Бара албайсың десем, бир ант берди. Ал эмне болгон ант экен? Деди Казы Махмуд эфенди. Ал Кудайга ант берем. Эгер бара албасам, сени менен ажырашам деп талак берип салды. Андан кийин эмне болду? Андан кийин ажылыкка кетчүлөрдүн кербени сапарга чыккан соң кечинде үйгө келген жок. Эртеси да келбеди, анын эртеси да. Бул жерден биротоло кетип калгандай кайып болду. Башында ошентип ойлоп жүрдүм. Бирок бир аз убакыттан кийин жаман ойлор келе баштады. А балким жолдо белде о дүйнөгө узап кетип, сөөгүн эч ким көрбөй калды бекен дедим. Анан ага эмне болуптур? Деди Казы Махмуд эфенди. Бир топ күндөн кийин кечкурун үйгө келди. Кайда жүрөсүң деп сурап баштаганымда дароо эле унчукпа деди. Ажылыкка барып келдим дей салбаспы? Эфендим, бул мүмкүн эмес. Бул жактан Меккеге чейин айлап жол жүрүш керек. Анан мен бул ант берип алганы үчүн ушинтип жалган айтып жатса керек деп ойлодум. Болбосо кантип эле саналуу күндүн ичинде зыяратка барып келе калмак эле. Казы Махмуд эфенди узун кара сакалын сыдыра кармап ойлонуп калды. Уккандарын түшүнүүгө аракеттенди. Бул маселе татаал болчу. Кош, андан кийин эмне болду? Эмне болмок эле? Казы эфенди, үйгө киргизбей койдум, кууп жибердим. Себеби биз ажырашкан болуп жатпайбызбы? Айткандары жалган экени айдан ачык. Анты бар, ажыраштык биз. Туура айтасың, хатун деди Казы Махмуд эфенди. Бирок кандай чечим чыгарарын билбей турду. Айткандарың туура, бирок сенин жанагы күйөөңдү да угуп көрүшүбүз керек, деп кошумчалады. Анан жанындагы жардамчылардын бирине Бекир эфендини алып келүүсүн буйрду. Бир аздан соң Бекир эфендини алып келишти. Бекир эфенди алаңдай кирип келди. Анын бозоргон сакалдары, көзүнүн алдындагы шишиктери титиреп жаткансыды. Корккону анык. Калтыраганы бир аз тараган соң аялын көрдү. Башында түшүнө албаса да, кийин эмне болуп жатканын түшүнгөндөй болду. Унчукпай туруп калды. Анан башын ийип, Казы Махмуд эфендиге салам берди. Кана, бери кел, Бекир эфенди, деди Казы Махмуд эфенди.
Бекир эфенди 1-2 кадам жакындады. Сага арыздангандар бар. Аялың сага арызданып келди. Ажылыкка барам деп ниет кылыптырсың. Бара албасам сени менен ажырашам деп ант берипсиң. Туура. Казы эфенди, ачуум менен оозуман чыгып кетти. Айтканым чын. Андан кийин бир канча күнгө жоголуп кетипсиң. Кайра ажылыкка барып келдим деп үйүңө кайтып келипсиң. Булардын баары саналуу күндүн ичинде болуптур. Бурсадан Меккеге баруу үчүн эң аз дегенде 2 ай жол жүрүш керек экенин билсең керек. Аялымдын айткандары туура. Казы эфенди, ошондой дедим. Антип айтканым чын. Мен чынында эле ажылыкка барып келдим. Муну уккан казы Махмуд эфенди ачуулана ордунан шарт турду. Катуу жинденди. Аны көрүп мен аябай сүйүндүм. Себеби адам ачууланганда алсыз болуп калат. Ошондо ага кол салуу мен үчүн оңой болот. Эй, жаагыңды жапкының, деди. Алдагы сакалдуу башым менен калп айткандан уялбайсыңбы? 2 айлык жолду саналуу күндүн ичинде кантип басып өттүң? Бекир эфендинин өңү бозоруп, бүткөн бою титиреп чыкты. Анан шүлекейин жута, эфендим, Кудай урсун, чынында эле ажылыкка бардым, күбөлөрүм да бар, деди. Касиетсиз акмак, бул айткандарың акылга сыярлык ишпи? Я, күбөм бар деп коет. Ким экен сенин күбөң? Кандайча күбө болуп калды? Эфендим, деди. Бекир эфенди шилекейин дагы жутуп. Окуя мындайча болду. Кудайга ант берип, аялыма талак берип алып, эртеси өзүмө өзүм жиним келип, таң атпай мечитке бардым. Намаз окуп бүткөндөн кийин сыртка чыгып, көздөн алыс бир жерге барып отурдум. Кетирген катама жана ажылыкка бара албай калганыма өкүнүп, ыйлап отурганымда жаныма бирөө келди. Ал мага кайгырба, Кудай кааласа баары болот деп жоошту. Андан кийин колуман карма, көзүңдү жумгунуң. Мен ач демейинче ачпагының, деди. Мен анын айткандарын аткардым. 2 колунан кармап көзүмдү жумдум. Анан ач дегенде көзүмдү ачсам эле Каабанын алдында туруптурмун. Бул жолу казы Махмуд эфенди титирей баштады. Көздөрүн алайта карап калды. Ошол замат шыбырай салдым. Ишенбе, дедим. Жалган айтып жатат. Кантип ошондой болсун, деди Махмуд эфенди. Бул айткандарыңа ким ишенет? Ал киши ким экен? Эфендим, чын айтам, так эле ушундай болду. Ал тиги биздин Бурса базарында эски буюм тайым саткан киши. Аны эскичи Мехмет карыя дешет. Казы Махмуд эфенди дагы бир жолу колу менен жардамчысына ишарат кылды. Бир аздан кийин жардамчысы бир аксакалды жетелеп кирип келди. Бул карыя эскичи Мехмет карыя эле. Албетте мен аны тааныдым. Мен буга чейин далай жолу анын этегине жабышып азгырып жүрдүм. Бирок акырында ал мени экинчи келбес кылып кууп чыккан. Ал аксакалын жайкалта тикесинен тик турду. Ал ошол жердегилерге өзүнүн улуулугун сездирткендей болду. Казы Махмуд эфенди аны бир карап алды. Анын улуулугунан тайсалдай түштү. Бирок мен дароо анын кулагына шыбырадым. Бул киши казынын алдына келсе да салам берген жок. Бул эмне деген адепсиздик? Ал менин айтканымды кайталады. Эй, казыга салам берүү деген жокпу? Карыя Мехмет жылмайып койду. Ал казы Махмуд эфендини тешеттиктеди. Аны эмес, мени карап жаткандай болду. Казынын кылган терс мамилесинин баарын анын ичине салып койгонумду билгендей болду. Чынын айтсам, анын көз карашынан мен да чочуп кеттим. Бирок ал баары бир башын болор болбос төмөн ийип турганы байкалды. Эскичи Мехмет карыя деген сенсиңби? Деди казы Махмуд эфенди. Туура, менмин, деди ал. Андай болсо, бул кишини да тааный чыгарсың, деди. Казы Махмуд эфенди эгин Бекир эфенди тарапка жаңсай. Туура, тааныйм, деди эскичи Мехмет карыя. Бул киши ажылыкка бардым деп атат. Болгондо да саналуу күндүн ичинде барып келиптир. Сени күбө катары көрсөтүп жатат. Буга не дейсиң? Макул деймин. Күбө экениңди тастыктап жатасың, туурабы? Туура, күбөмүн. Кош, күбөсүң дейли. Андай болсо, кана айтчы, бул эмне деген шумдук? Айтканыңды кантип аткардың? Эмне деген сыйкыр бул? Ишенбей турган нерсеге ишендиргиң барбы мени? Мүмкүн эмес экени айдан ачык болуп турбайбы? Кантип кылдың бул ишти?
Муну мен кылган жокмун. Бардыгы шейхимдин жардамы менен. Сенин шейхиң ким? Уфтаде хазретлери. Ал муну айтары менен тердеп чыктым. Бул жолу титирөө кезегим мага келди. Жүрөгүмө ок кадала түшкөндөй болду. Себеби мен напси катары азапка салбай эле ал мени азапка кептегенсиди. Анын ысымын угуу эле жетиштүү болду мага. Мен ошол замат Казы Махмуд эфенди кайрадан тынчсыздандырдым. Ал жалкоо дербиш. Ал муну кантип кылмак эле? Ишенбе дедим. Ошентип ал ишенген жок. Тиги жалкоо дербиштин буга кантип күчү жетсин? Кантип бирөөнү бир жерден экинчи жерге көз ачып жумганча жеткирип койсун? Эскичи Мехмет карыя дагы бир жолу Казы Махмуд эфендини теше этиктеди. Бул жолу мени карап жаткандай таамай билинди. Менин бар экенимди билип жатты. Казы эфенди, деди ал. Анан бир азга токтоп калды. Ал аны аябай карады. Айтсамбы, же айтпасамбы деп ойлонуп турду. Бирок ал баары бир айтты. Аллахка каршы чыккан шайтандын колунан баары келет деп ишенесиң. Бирок Аллахтын уруксаты менен боло турган нерсеге, Аллахтын досу жасай алчу нерсеге эмне үчүн ишенбейсиң? Деди да эч нерсе дебей артына бурулуп чыгып кетти. Казы Махмуд эфенди мээсине ок жегендей көрүндү. Акыркы сүйлөм аны жерден жерге койгулап, кыйноого салгандай болду. Бул эмне болгон абал? Эми кантет? Ал отурган жеринен турду. Бирок ал унчуккан жок. Титирегени көрүнүп турду. Эриндеринде ажырым пайда болуп, каректери барган сайын чоңоюп, тегерегинин баары алоолону өрт каптап келе жаткансыды. Канчалык ишенбе, бул жалган, алданба десем да мени уккан жок. Ошол абалында калды. Бир саамдан соң Бекир эфендиге бурулду. Бир аз мурда болгондорду этибарга албагандай, башка күбөлөрүң барбы деди. Бар, деди Бекир эфенди. Меккеден, Бурсадан келген ажыларды көрдүм. Алар менен маектештим. Атүгүл кайтып келгенде ала келишсин деп аманатта калтырдым. Казы Махмуд эфенди бул уккандарын аны кызыктырбагандай кайдыгер карады. Бир аз мурда жеген октун ачуусунан дагы деле титиреп жатты. Макул андай болсо. Ажылар келгенге чейин күтөбүз. Сотту ошондо улантабыз деди да баарын бөлмөсүнөн чыгарып жиберди. Жалгыз калганда капысынан турган жерине жыгылды. Көздөрү аңтарылып, деми кысылды. Бул жолу титиреген жок, калчылдай ары бери термелип жатты. Ал жанагы акыркы сүйлөмдү кайталап жатты. Мен анын оозун баса албадым. Аллахка каршы чыккан шайтандын колунан баары келет деп ишенесиң. Бирок Аллахтын уруксаты менен боло турган нерсеге эмне үчүн ишенбейсиң? Ошол түнү анын көзүнө кымындай да уйку кирген жок. Ошол эле суроолордун үстүнөн ойлонуп жатты. Мүмкүнбү, деди ал өзүнө. Мындай нерсе болушу мүмкүнбү? Бул мүмкүнбү? Мүмкүн болгон күндө да кантип болду? Ал күнү түнү басса турса ушул суроолорду ойлоно берди. Башка эч нерсеге алаксыган да жок, көңүл бурган да жок. Мен анын оюна түркүн ишти салсам дагы баары бир ою ошол эле суроого келип такалып жатты. Чындап эле ошондой болсо эгер, ал кантип болду? Анан кантип мен Аллахка каршы чыккан шайтандын колунан баары келет деп, бирок Аллахтын уруксаты менен боло турган нерсеге, Аллахтын досу жасай алчу нерсеге эмне үчүн ишенбейм? Анда кантип Кудайдын досу болуу керек? Бул уфтаде дегениң жалкоо дербиш эмес беле? Бирок көп суроо бергендерди жактырчу эмесмин. Анткени мен напсимин. Адам менден сурабаш керек эле. Айрыкча мага такыр каршы болбош керек эле. Анын үстүнө менин айткандарым элге жагымдуу болчу. Жакпаса да айтканымды аткарганды жакшы көрүшчү. Анан каршы болбостон мага баш ийүүлөрү керек болчу. Бирок мен Казы Махмуд эфендини баш ийдире алган жокмун. Анын суроолорун басууга күчүм жетпеди. Анан мен башка жол таптым. Мен күмөн саноо деген жебемди анын оюна кададым. Анткени сот иш аягына чыга элек болчу. Бул эскичи Мехмет карыя алдамчы жана жалганчы болушу мүмкүн. Иш ажылар келгенче жылдырылбады беле. А эгер зыяратчылар келгенде алардын жанында Бекир эфендинин аманаттары жок болсочу? Булардын баарын бирден Казы Махмуд эфендиге айттым.
Күмөн саноо ар дайым иштечү. Бул жолу да ишке жарады. Анын баятан бери жанын жай алдырбай алоолонуп жанган суроолоруна суу себилип, табы сууй түшкөнсүдү. Ооба, деди ичинен. Ооба, зыяратчылар али келе элек. А эгер алар келгенде жанында Бекир эфендинин аманаттары жок болсочу, деп шек санай баштады. Муну уккан мен жеңилдей түштүм. Анткени бул суроолор жүрөктүн суроолору эле. Ал сүйлөп, суроо берип, ой жүгүртүп баштаганда акылы ага баш ийип, мен сүйлөй албай калчумун. Эгер жүрөк акылга баш ийсе, анда мен адамдын өкүмдары болмокмун. Ал мени гана угуп, буйруктарымды аткармак. Эгер анын акылы жүрөгүнө баш ийсе, анда мен бар болсом да жок сыяктуумун. Кандай айтпайын, баары бир укпайт. Анда мен колу буту тушалган өз сарайындагы туткун султан болмокмун. Тилсиз командир менен сокур жол башчынын эмне кереги бар? Жүрөк башкарбаса, мен адамдын көзүн сокур кылып коюуга күчүм жетет. Анда ал көзү тетик болсо да көрбөй калат. Кулагын дүлөй кылууга күчүм жетет. Угуп жатса да кулак салбайт, баш ийбейт. Дудук кылып коюуга күчүм жетет. Тил билсе да сүйлөй албайт. Бирок жүрөк үстөмдүк кылганда акыл булардын бирине да баш ийбейт. Азыр да ошентип жаттым. Сезимдерине эмес, акылына баш ийүүгө үндөп аттым. Мен ага акыл кабыл албаган нерсенин ишке ашуусу мүмкүн эмес экенин айтып жаттым. Ал бир топ күндөн бери көңүлүн түпөөл кылган суроолордун баары эсинен чыгарып, зыяратчылар келе турган күнгө чейин күттү. Анан мен зыяратчылар эч кандай аманаттан кабары жок келерине аны ушунчалык ынандырдым. Өзүм да ошентип ойлогом. Бир нече күндөн кийин зыяратчылардан кабар келди. Саналуу сааттардан кийин келип калышаарын айтышты. Казы Махмуд эфендиге бул кабарды жардамчысы жеткирип келгенде ал бөлмөсүндө отурган. Бир саамга ойлонуп турду. Анан жардамчысы сыртка бет алганда токтотту. Тез жөнө, деди жардамчысына. Тезинен барып ажылыктан келе жаткандардын жолун тосуп күтүп тур. Бекир эфенди аманат бердим деген ажыларды эч ким менен жолуктурбай, сүйлөштүрбөй, түз эле алдыма алып келгиниң. Дыккат эт, сенден мурун бир дагы ажы эч ким менен жолукпасын. Жардамчысы дароо бөлмөдөн чыгып кетти. Казы Махмуд эфенди толкунданды, анткени ал канча күндөн бери көкүрөгүндө жүргөн суроолорго жооп тапмак. Бир орунда тура албай, отура албай жатты. Убакыт да өтпөй жаткансыды. Убакыт калың аркаң менен байланып, жылбай калгандай. Казы Махмуд эфенди ушундай сезимде күтүп жатты. Бир аздан кийин жардамчы ак көйнөкчөн, жондоруна бир нече түйүнчүктөрдү көтөргөн 3 киши менен кирип келди. Зыяратчылар эч нерсени түшүнүшкөн жок. Кусалык жана кубаныч менен туулган жерине аман эсен кайтып келер замат Казы эфендинин алдында тургандарына бир чети катуу чоочулап, бир чети тынчсызданып жатышты. Бири-бирин алаңдай карашты. Кана келгиле, деди Казы Махмуд эфенди. Алар алаңдаган бойдон эмне кылаарын билишпей бир нече кадамга жакындашты. Казы Махмуд эфенди оор дем алды. Анан отурган калыбында бир колун тизесине, экинчи колун тактайына таяй сөз баштады. Зыяратыңарды Аллах кабыл кылсын, деди. Омин, дешти үчөө бир ооздон. Бирок дагы деле эмне болуп кетер экен дешип, чочулай карап турушту. Таң калбагыла, деди. Корко турган эч нерсе жок. Силерге бир суроом бар. Ошол үчүн чакырдым. Болсун, дешти баягы үчөө кайрадан. Бир ооздон кайталай. Бекир эфенди деген бирөө бар экен. Базарда майда чүйдө иш кылат, дешти. Тааныйсыңарбы? Тааныйбыз, дешти. Аны акыркы жолу качан көрдүңөр? Ажылыктан көрдүк, дешти үчөө тең. Казы Махмуд эфенди боюн түздөй терең дем ала үшкүрдү. Көргөнүңөр чынбы? Албетте, дешти. Сүйлөштүк, отурдук, атүгүл бизге аманат да калтырган. Эмне берсе баарын алып келдик. Эч нерсесине тийбедик. Эгер ошол үчүн чакырылган болсок, анда мынакей аманаттары, деп түйүнчүктөрүн жерге түшүрүштү. Бул акыркы сөздөрдү укканда Казы Махмуд эфенди катуу ойго чөмүлдү. Ал колу коюлган тактайды тыкылдата көзүн ирмебей ойлоп отурду. Макул, кете берсеңер болот, деди. Ажылар дагы деле эмне болуп жатканын түшүнө албай, бири-бирин караган бойдон бөлмөдөн чыгышты. Алар чыккандан кийин деле Казы Махмуд эфенди отурган калыбынан жазган жок.
бир чекитти тиктеген бойдон отура берди. Эки колу менен башын мыкчыды. Жүрөгү дүкүлдөй бат-баттан дем алып жатты. Кантип эле, деди өзүнө. Кантип эле ушундай болсун? Азырынча түшүнбөй жатты. Бирок эмне болуп жатканын мен билдим. Анткени Казы Махмуд эфендинин жүрөгү анын акылын жеңип жатты. Уккандары мүмкүн эмес болсо да, ага акылы ишенбесе да, жүрөгү ишенди. Мен үчүн эң коркунучтуусу бул Аллахка ишенген ыймандуу жүрөк. Алгачкы соккусу мени ушинтип жыга чапты. Мендеги биринчи жараатты ушинтип ачты. Бирок ал муну билген эмес, байкаган да эмес. Мен болсо унчукпай отуруп калбадым. Багынган жокмун жана багынбайт да болчумун.